Урматтуу мусулман бир туугандарым, 50 жаштан өтүп калган bir atanın armanı. Жалгыз балам бар. 53-54-кө кирип калдым дейт, мен жаш курак экен. Жалгыз балам эрке чоңойду. Ооба, жалгыз болгондон кийин эмне болмок? Эркелеттим. Каалаганын аткардым. Бирок балам чоңойгонго чейин баламдын bir айы бар, өтө калпычы, жалган сүйлөй турган болду. Университетинде мен өзüm окудум. Тыйын тыпыр менен бүтүрдүм. Калпычы балам bir жерде капыстан bir нерсеге жолукпасын деп тезирээк үйлөп койдум. Баламды үйлөп койгондон кийин неберелүү болдум. Балам 4 жашарга толгон неберемди эркелетип отурсам, апасы экөөбүз дайым ушул жерде бизди уят кылбаса бул калпычы кээде аялына да жалган айтып оңго солго басып кетет. Келинден да уялабыз. 4 жашар баламды эркелетип отурсам, чоңата. Атам чоң эле киши, бирок калпычы, жалганчы деди дейт. Чочуп кетип, башкадан укпаган сөздү небереден угуп, эмнеге атаңды жалганчы дейсиң? Андай дебе, атаң калп сүйлөбөйт, жалган айтпайт десем, атам жалган айтат го дейт. Аялым мен отуруп алып, бул кимди тартты экен? Кудайдан тилеп bir жалгыз балалы болсок, мен өмүрүмдө жалган сүйлөгөн эмесмин. Сен да өмүр жолдошум калп айтпайсың. Бул кимди тартты экен деп өзүбүздү даймактайбыз дейт. Ошондо неберем менин сөөгүмдөн өткөзүп чучугума сайган bir нерсе айтты. Ата, чоң ата, менин атам калпычы. Атаң калпычы эмес, качан калп айтты десем дейт. Эмне үчүн үйдө отуруп эле бирөө телефон чалып, сырттан бирөө сураса, мени жок деп койгула деп айтат го деди дейт. Ошол кезде менин сөөгүмдөн өтүп, менин чучугума сайылды дейт. Мен бул нерсени үйдө отуруп болуп, мени жок деп койгула деген сөздү жалган деп ойлогон эмес экенмин. Мен буга окшогон сөздү 1000 актансам да өзүм жүздөгөн, миңдеген жол айтканмын. Ал көрсө башканы эле эмес, мени эле тарткан экен. Эмнени эксең, ошону оруп аласың. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз кээде ошондой билип билбестен кээде балабызга жок деп кой, андай кой деп, биз балдарыбыздын күзгүсү болобуз. Эң негизги тарбияны бере турган биз, алардын арасында да эне бул мектеп, эне деген мектеп оңолсо коом оңолот.